Тарых үчүн жазып коеюн. 4 октябрь 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоо жөнүндө Садыр Жапаров түрмөдө отурган жылдары жок дегенде аптасына 3-4 жолу мага телефон чалат эле. Көп нерселерди сүйлөшөт элек. Бир күнү телефон чалып, Жылдыз эже, парламенттик шайлоого барабыз деп калды. Мекенчил партиясы менен Камчыбек Ташиев, сиз, Равшан Сабиров, Курманкул Зулушев болуп деди. Менде тыйын жок, коронавирустан араң калдык десем, баары бир барабыз. Камчы сизге телефон чалат деди. Сабиров Ташиев менен жолуктук штабта. Өткөн кеткен таарыныштарды башка эстебейли деп. Андан соң шайлоого аттандык. Көргөн кыйынчылыктарды айтпай эле коеюн. Негизги күч Камчыбек Ташиевде болду. Бүт республиканы кыдырып, ал эми биз Равшан Сабиров экөөбүз Баткенден баштап Жалал Абадка дейри ар бир айыл өкмөттө шайлоочулар менен жыйын өткөрүп жаттык. Сүйлөгөн сөзүбүз, тилегибиз Мекенчил партиясы парламентке келсе, мамлекет эл үчүн иштеп, Садыр Жапаровду мыйзамдын негизинде эркиндикке чыгарсак. Мекенчил партиясында аябай сонун таза инсандар, жөнөкөй үй бүлөдөн, бирок жогорку билимдүү жаштар көп эле. Айтайын дегеним 4 октябрь 2020 жылы Мекенчил партиясын кантип өткөрбөй койсо БШК. 28 ноябрь 2021 жылы Азаттык, Атамекен, СДПК, Улуттар биримдиги партияларын, андан да жаман ыкма менен БШК өткөрбөй койду. 5 октябрь 2020 жылы кечинде Камчыбек Ташиев биздин үйдө чай ичкенче БШКнын төрайымы Шайылдабековага өтө ачууланып, ызаланып отурса, түрмөдөн Садыр звонить этип жатты. Акыйкатсыздыкты көтөрө албай, колунан токочун уурдаткан баладай болуп, биз томсоруп отурат элек. Анан бир мезгилде бирөө звонить этти. Ак үйдү алып коюшту, Атамбаевди чыгарабыз деп. Бир топ адамдар 47 колонияга кетишти деди. Анда Камчыбек экөөбүз жарыша сүйлөп Садырга жөнөгүлө десем, биз кеттик эже деп Камчыбек учуп жөнөгөн. Кээ бирөөлөр жазып жатпайбы, чоң арыкта үйүндө жаткан жерден Камчыбекти алып кеткенбиз деп. Андай эмес. Менин бара албаганымдын себеби ошондо жолдошум өтө катуу ооруп жаткан. Кийинчерээк ноябрь айында Анкарада операция жасадык. Адилетсиздикти, акыйкатсыздыкты, мыйзамсыздыкты башынан өткөргөн эки дос эмне үчүн 28 ноябрь 2021 жылы парламенттик шайлоодо 2020 жылкы кечирилгес төңкөрүшкө алып келген өтө ыплас ыкманы БШКга кайра кайталоого жол беришти. Шайылдабекованы эмнеге Садыр Жапаров өтө жакшы көрүп калды? Көрсө, Шайылдабекова укмуш ыкмаларды билет тура, кантип бийликтин партияларын парламентке алып келүүнүн жолдорун. А биз эки дос акыйкатсыздыктын казанында кайнады. Былтыр эле өздөрүнүн башынан өткөрдү шайлоонун ыплас оюндарын деп, аларга ишенип биз эле эмес 21 партия шайлоого аттанып алыппыз. Көрсө, бийликке келгендердин көздөрүн май басып калат тура, эчтекени көрбөй, тоготпой. Бирок мурункудан сабак албаган бийлик төбөлдөрүнүн кийинки тагдырларын көрдүк го. Садыр, Камчыбек, инилерим, эмнеге БШКга шайлоону ыплас өткөрүүгө жол бердиңер? Эмне кереги бар эле өзүңөргө тиешелүү партияларды парламентке алып келүүгө? Ишенич, үмүт жарым жартылай сынды. Айрыкча мен силерге ишендим эле. Мыйзамдуулукту, акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, теңдикти камсыз кыласыңар деп. Аттиң стабилдүүлүккө доо кетти. Калганы эми жараткандын колунда. Аман болгула, инилерим. Жылдыз Жолдошова. Жанар Акаев, Боршайком акылга сыйбас иш жасады. Жанар Акаев Facebook баракчасы аркылуу Боршайкомдун чечими боюнча билдирүү жасады. Анда ал шайлоо комиссиясынын Альянс партиясына бериле турган мандаттарды бөлүштүрүүдө жобону бузгандыгын белгилейт. Жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бир адамга карата атайын эрежени өзгөртүү эч бир логикага сыйбайт жана жеткен коркоктук. БШКнын эрежени шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менде эле эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту аткарган БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун дейт ал. Жанар Акаевдин айтымында ага Токтобөбө Оргалча күнөө эле эмес. БШКнын шайлоого чейин кабыл алган жобосунда партия 7 мандат алса, экөө аял болот деп так жазылган. Мыйзамды жөнгө салчу эрежени 13 декабрда БШКнын жетекчилиги түнкүсү мүчөлөрүн чогултуп басым кылганына карабастан мүчөлөрү каршы болуп, токтомду өзгөртүү сунушу өтпөй калган. Аны менен тынчыган жок. Кайра добушка коюп жатып эптеп өткөрдү. Бир гана Альянска, анын ичинен мага гана тиешелүү маселени БШК атайын өзгөрттү. Адамга карата да эреже жазылабы тобо? Шайлоо бүтүп кимдер өткөнү жарыя болгондон кийин да токтомду өзгөрткөнү акылга сыйгыз көрүнүш.
Мунун баарына жакынкы тарых баасын берет буюрса, акыйкаты азыр чыкпаса кийин чыгат. Мен жаңы саясий маданиятты калыптандырууну каалаган саясатчылардын биримин. Гендердик баланс, аялдардын квотасы үчүн күрөшүп, азыркы мыйзамдарды колдогом, дейт Жанар Акаев. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Өмүрбек Текебаев туулган күнүн кайдан белгилейт? 22 декабрь саясатчы Өмүрбек Текебаевдин туулган күнү. Пайгамбар курагына келип 63 жашка толот. Өзгөчө дата. Биз бул боюнча Өмүрбек Текебаевга кайрылып, учкай сураганга жетиштик. Ал Орто Сай 2 элиталык конушунда жаңы салынып бүткөн ак өргөсүндө үй бүлөсү менен туулган күнүн белгилей турганын билдирди. Ырым кылып, атайын өзгөчө саамалыктын астында турганын жашырбай, бактылуу көз ирмемдерге байлангансып эс алып жатканын да кошумчалады. Бирок мындан ары бийликтин катачылыктарына кыргыйдай тиерин, ар дайым реакция кылып турарын, ансыз жашоону кунарсыз экенин эшиттик. Антпесе Текебаев болобу? Булак Назар Ньюс, Чекиторг. Билими, тажрыйбасы жетпеген Оразайым Нарматова кантип депутат болот? Сот тармактарда оозун чоюп, акыл парасаты жетпесе да Садыр Жапаровка асылууну өнөр туткан Оразайым Нарматованы билесиңер. Бийликти сындайт десе эле айылдык ушакчы жеңелердин образына түшүп алып, этикага сыйбаган сөздөр менен албууттанат. Сын айтканга жараша өзүңдүн альтернативалуу сунушуңду билдир да, кайсы бир көйгөйдүн, кризистен чыгуунун жолдорун демилгелеп, караңгыдан көз тапкандай жарык чачышың керек. Тилекке каршы Оразайымда андай сапаттар, баалуулуктар таптакыр жок экен. Баткак чачыратуу, араздашуу, анан жеңил желпи упай топтомой. Ушундай жүрүш менен бүтүн Кыргызстан партиясы аркылуу парламентке депутат катары өтүп, мандат алганы турат. Кайсы жогорку окуу жайын бүткөнү, толук кандуу окуганы боюнча шектелип, тирукмуш кептер соц тармактарга тарады. Өзү жооп бергенин уккан жокпуз. Билими, тажрыйбасы жок болсо, тек гана бет тырмалык менен ажылдап, Facebook баатыры катары көрүнсө, ай иш жүзүндө кантип мыйзам жазат? Парламенттин парасатын, деңгээлин ушуга окшогон чала сабаттар түшүрсө, акыры какырык лакабына калышпайбы? Баса булайым миңге жетпеген добуш алыптыр. Эми ошону колкоо кылуу менен депутаттык креслону минип уят кылат го. Кой аксагы менен миң дегендей артка тарткандар эми да арбыйт тура. Акыл чөйчөгүн толот бекен, ай ким билет. Булак Назар Ньюс, Чекиторг. БШК бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсүн тизмеден чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда бүтүн Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Дүйшөнбиева Элиза Бакытовнаны талапкердин катталган тизмесинен чыгарды. Буга чейин талапкердин жолдошу добуштарды сатып алган деген шерт менен кармалганы маалымдалган. 24 ноябрда УКМК тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Элиза Дүйшөнбиеванын күйөөсү Тойбеков Рыспек Ормонкулович Ысык Ата районундагы шайлоочуларды сатып алуу үчүн бүтүн Кыргызстан партиясынын расмий түрдө катталбаган 8 үгүтчүсүнө 40 000 сом бергендиги аныкталганы билдирилген. Булак Апта Чекиткейчи.